Алман сорты крипсон. Жер иштетүүнүн сырын Бекболот мырза жакшы билет. Жазалды менен жашылча жемиштин түрүн эгип, кышка камылга быйыл мыкты. Кубандырганы коон арбузду алгачкы жолу эгип, түшүмүн балдары жеди. Мындай ыкманы ал тамчылатып суугар аркылуу ишке ашырып, максаты орундалган. Учурда капусталардын айрымдары эрте жааган кардын алдында калып, түшүмүн алганга жетишпей калган. 1,5 сотка жерге капуста секкенбиз. 3 сортун себилген. Брокколи, цветной, анеле биздин местный ранний сорттор. Жемиши былтыркыга салыштырмалуу быйыл жемиши жакшы. Буга чейин боз булуңдуктар 3 чакырым жерди басып ичкенге таза суу ташышчу. Мыкты демилге жана биримдик бул көйгөйдү 3 жыл мурун чечти. Учурда фермердик чарба 56 сотук жерге бак-дарак олтургузуп, мөмөсүн келерки жылы алабыз деп болжолдошууда. Ал эми көп жылдык арча карагайлар жердин кыртышын сактоо үчүн тургузулган. Арбуз менен коон айдап көрдүк. Арбузубуз сентябрдын аягында эле бышты кадимкидей. Бирок эми размери, көлөмү жанагы базардагыдай чоң болбосо дагы кичигирээк болду, но ичи кыпкызыл болуп, даамы кадимкидей бышты. Даамын осы дегенден кийин эмдиги жылы ойлотобуз, бир солду полностью айдап көрсөкпү. Учурда фермердик чарбада жалпы 12 кызматкер иштөөдө. Алдыда тамчылатып суугар ыкмасын кеңейтип, күнөскана салууну колго алышкан. Пайдубалы жарымдап, келерки жылы ишке кирери планда бар. Мында жергиликтүү элге керектүү жана кышкысын бышчу жашылча эгип, кирешеге маарыйбыз дешет. Тамчылатып сугаргандын негизинде муш жерге салаттуу листтерди өстүрсөк деген оюбуз бар. Кийинки 2017-жылдары теплицабыз бүтөт ошондо. Эми бул жерге кыштын күнү, эми огородубузга, кичинекей участкабызга жайдын күнү болсо, бул теплицага уже күздөн баштап ошондой өсүмдүктөрдү өстүрөбүз. Тамчылатып суугаруу жер кыртышын сактоого жардам берет. Анткени көп көлөмдө келген суу топуракты айдап, жемиштин тамырын ачып салат. Мындай жашылча толук кандуу азыктанбай, кууроого душар болот. Дыйкан чыгашага учурап, капчыкка зыян. Эңке ишти карай айдайбыз да, жерлерди, айдоо жерлерин. Анан жыл сайын эле ошол бир өсүмдүктү, дан өсүмдүгү болобу, ошону эге беребиз да. Мурда которуштуруп 2 жыл дан өсүмдүгүн эксең, 3-чү жылы баягы чөп өсүмдүгү, көп жылдык чөп эспарцет, мына ушуларды эгип которуштуруп эгиш керек да, аны сактап калыш үчүн. Ошондуктан жерди туура иштетүүнү үйрөнүү учурдун талабы. Анткени барган сайын жер кыртышы бузулуп, биологиялык жандыктарды сактоо жоголууда. Күнүмдүк кызыкчылыкты ойлоп, пайда табуу туура эмес. Улуу заттар жердин кыртышын бузуп, табигый баалуулук жоголууда. Дайранын укчу акканын, жээгинен аша чапканын эскертип жатат эмитен, сактагын мени, сактагын. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Ысык Көл облусу.